Абхаз армян номурлуу унааларды мыйзамдаштыруунун баасы түштү. Кыргызстанда өлбөс полк акциясы 9 майда өтөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Коргоо министрлиги Кыргызстандын аймактарындагы аскер комиссариаттарынын жетекчилери ротациянын алкагында алмаштырыларын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы 15 апрелде кабарлангандай, ротация аскер комиссариаттарынын ишмердигиндеги ачык айкындуулукту күчөтүү жана коррупциянын алдын алуу максатында жүрүүдө. Коррупцияга каршы иш-чаралардын жыйынтыгында бир катар аскер комиссариаттарынын ишинде мыйзамсыз иштер аныкталган. Айрым кызматкерлерге карата кылмыш иши козголуп, коррупциялык иштери үчүн кармалып камалган. Аскер прокуратурасы иликтөө жүргүзүп, айыптуулар мыйзам чегинде жоопко тартылат деп айтылат маалыматта. Кыргызстанга Абхазиядан, Армениядан мыйзамсыз ташылып келген автоунааларды мыйзамдаштыруунун баасы түштү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык кыймылдаткычынын көлөмү 2 литрге чейинки унаалардын ээлери 50 000 сом, 2 литрден жогору болгондор 100 000 сом төлөйт. Буга чейин бардыгы 100 000 сомдон төлөйт деп бекитилген. Андан тышкары унаанын чек арадан алып өткөн учурдагы документи жок болсо 2024 жылдын 30 декабрында өткөн деп эсептелет. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына караганда, жыл башынан бери Кыргызстанда кызамык жуккан жалпы 5168 учур катталган. Анын ичинен илдет жуктурган 4886 бала кызамыкка каршы эмдилген. Булардын ичинен 1578 бала же 31% жаш курагынан улам вакцина алган эмес. 2275 баланын ата-энеси эмдөөдөн баш тартканы айтылууда. 76 бала миграцияга байланыштуу, ал эми 475 бала медициналык себептер менен эмделген эмес. Бишкек жылуулук электр борборунда жана жылуулук тармактары ишканаларында оңдоо иштерин жүргүзүү максатында 21 апрелден тарта ысык суу өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек жылуулук муниципалдык ишканасынын жооптуу кызматкери Урмат Кубанычбек уулу биринчи радиого билдирди. Анын маалыматына караганда, быйыл ысык суу 40 күн өчүрүлүп, 31 майда жанданат. Кыргызстанда өлбөс полк акциясы 9 майда өтөт. Бул тууралуу Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Афган согушунун жана куралдуу чыр-чатактардын күжүрмөн бир туугандык ардагерлер коомдук кыймылынын төрагасы Абдыгул Чотбаев билдирди. Ал белгилегендей, ошол эле учурда Бишкекте парад 8 майда өтөт. Мамлекет башчысы Москвадагы парадка чакырылган. Буга байланыштуу парадты 8 майда өткөрүү чечими кабыл алынган. Балыкчы шаарынын кире беришиндеги экопост алынды, видео соц тармактарга жарыяланды. Маалымат боюнча, бул жерге этнокомплекс, балык саткан базар, жер астынан өтүүчү өтмөк курулат. Экопосту буздуруу маселеси 2015 жылы эле көтөрүлгөн болчу. 2013 жылга чейин облуска кирген унаалардын алымдар жыйналып келген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 16 апрелден 19 апрелге чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт.